Кандай кийим кийинсе кийине бериңиз. Кожа кийесизби, башка кийесизби, мубарак болсун, адалдан болсо эле мейли. Бирок акыркы кийимди унутпаңыз. Ал ак кепин. Биздин кийимибиз ошол. Ошону унутпай башка кийимди кие бериңиз. Кандай үйдө жашасаңыз жашаңыз, 2 этаж, 3 этаж, 5 этаж кылып аласызбы? Кандай кылсаңыз кылың. Бирок акыркы үй 2 метр квадрат, ошону унутпаңыз. Инсан мискин. Кандай гана төшөктө жата бериңиз. Диванбы, кожаныбы, не бар адам. Бирок акыркы төшөк, топурак деген төшөк бар, ошодо жатканды унутпаңыз. Кандай гана улоого минсеңиз миниңиз. 200-ка, 300-ка, 5-7 буюм, не бана. Бирок акыркы табут деген улоо бар, ошого түшкөндү унутпаңыз. Биздики туугандар унутпай жашай турган дин. Унутуп жашай турган дин эмес. Бекапар болуп жашай турган дин эмес. Просто кийин кармалып калса чатагыраак болуп калат да. Алдан ала даярдык болуп эстеп жүрсөк, нормально өтөбүз да. Анан билбей эле так эте түшсө, айтканда эле эч ким болбоптур, эскерткенде эле эч ким болбоптур десек, чоң өкүнүчкө батып калышыбыз мүмкүн да.